2022 жылдын 26 октябрында Баткен жоокерлеринин эстелигине гүл чамбар коюу аземи болуп өттү. Бул күн Кыргызстанда 1999-2000 жылдары эл аралык бандалык түзүмдөрдү жок кылууда аскердик милдетин аткаруу учурунда курман болгондорду эскерүү күнү катары белгиленет. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, Коргоо министрлигинин борбордук аппаратынын, куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башкаруу органдарынын өздүк курамы, Бишкек гарнизонунун аскер бөлүктөрүнүн аскер кызматкерлери, Баткен жоокерлеринин республикалык кеңешинин, Баткен жоокерлеринин республикалык комитетинин өкүлдөрү, ошондой эле Баткен окуясында каза болгон аскер кызматкерлеринин үй бүлө мүчөлөрү жана жакындары катышты. Аталган иш-чара Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында митинг реквием менен уланды. Митингдин катышуучулары курман болгондорду 1 мүнөткө эскеришип, 3 жолку залп менен ок атылды. Ушул биздин мамлекеттин бүтүндүгү сакталып калган. Биз өсүп келе аткан муун, анын ичинде бүгүн биз үчүн сиздер Эми жыл сайын 26 октябрда Баткен 99-2000 жылда катышкан мындай эскерүү күнү өткөрүлөт. Мурдакы коргоо министр генерал Омуралиевдин буйругу менен бул күн бекитилген болчу. Мына бүгүнкү күндө дагы эчтеке карабастан ошол күн өткөрүлүп атат. Коргоо министринин жанынан эстеликти ошо Баткен согушунун ардагерлеринин эстегинин жанында возложение болду. Мына бул жерде кызгача митинг болду. Эми эскертүү күн деген биринчи мааниси эмне? Ошол согушта катышкан, кайтып кеткен жоокерлерди эскертүү күнү. Анан бүгүнкү күндө жүргөн тирүү ардагерлерди куттуктоо. Көрүп атпайсызбы? 99-жыл, 2000 жыл Баткен областында согуш болду. Мына былтыр 21-жылы, быйыл 22-жылы дагы согуш болуп атат. Ошондуктан биринчи каалоом бүгүн катарда кызмат кылып аткан офицер, прапорщик, катардагы жоокерлерге иштерине ийгилик, ден соолугу чың болсун, Кыргызстанды жакшылап коргошсун.